Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар, кутмандуу күнүңөр менен. Жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануунун 5-сабагы. Бүгүнкү сабакка баарыңарга жагымдуу маанай каалаймын. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы гүлдүү өсүмдүктөрдүн органдары жана алардын кызматтары деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер өсүмдүк органдары боюнча жалпы маалымат аласыңар, тамырдын түзүлүшү жана аткарган кызматтары, өркүн, түрүн өзгөрткөн өркүндөр, бүчүр жана анын түзүлүштөрү, сабак анын ички түзүлүшү, өсүмдүктүн тиричилик формалары, жалбырак анын кызматы, түзүлүшү, чөйрөнүн факторлоруна, өсүмдүктөрдүн ыңгайланышы боюнча бүгүнкү сабакта маалымат аласыңар. Жогорку түзүлүштөгү өсүмдүктөрдүн денеси белгилүү түзүлүштөгү ар бири өзүнө тиешелүү кызматтарды аткаруучу вегетативдик тамыр, сабак, жалбырак, өркүн жана генеративдик гүлү, мөмөсү, уругу органдардан түзүлөт. Ар бир органдарына кененирээк токтолуп өтөлү. Тамырдын түзүлүшү жана аткарган кызматтары. Тамыр деп өзүнүн чокусу менен чексиз өскөн, жалбырактары жок, радиалдуу түзүлүштөгү жер астындагы вегетативдик органды айтабыз. Тамырдын өсүү чекити тамыр калпакчасы менен капталган. Тамыр өзүнө тиешелүү бир канча функцияларды аткарат. Биринчиден, өсүмдүктү топуракка бекитип, аны өмүр бою кармап турат. Экинчиден, топурактагы сууну соруп алып, анда эриген минералдык туздарды өсүмдүктүн жер үстүндө калган бөлүгүн түрдүү минералдык заттар менен камсыз кылат. Үчүнчүдөн, тамырда өсүмдүктөрдүн ар бир түрүнө мүнөздүү болгон органикалык синтездөө жүрөт. Төртүнчүдөн, азык заттарды топтоо кызматын аткарат. Көпчүлүк өсүмдүктөр тамыр аркылуу вегетативдик жол менен көбөйүшөт. Бир өсүмдүктөгү бардык тамырлардын жыйындысы тамыр системасын түзөт. Өзөк тамыр системасынын негизги тамыры күчтүү өрчүп, каптал жана кошумча тамырларга караганда жоон жана узун болот. Экилиштүү өсүмдүктөрдө гана кездешет, мисалы буурчактын, сабиздин тамырларын алсак болот. Чачы тамыр системасы негизги тамыры эрте эле чырып калат. Бирдей узундуктагы чачы сымал, каптал жана кошумча тамырлардан түзүлөт. Бир үлүштүү өсүмдүктөрдө кездешет, мисалы буудайдын, жүгөрүнүн, көпчүлүк дан өсүмдүктөрдүн тамырларын киргизсек болот. Кээ бир учурда эки үлүштүү өсүмдүктөрдө өзөк тамыр системасы болгону менен негизги бөлүгүн каптал тамырлар ээлейт. Ошондой эле кыскарган сабактан тамырлар өсүп чыгат да чачы тамыр системасын пайда кылат. Мындай тамыр системаны аралаш деп аташат. Тамырдын ички түзүлүшү. Бөлүнүү зонасы. Бөлүнүү зонасы пайда кылуучу меристемадан туруп, андагы клеткалар тынбай бөлүнүп турат. Бөлүнүү зонасы сыртынан тамыр калпакчасы менен капталган. Тамыр калпакчасы тамырдын учун коргоп турат. Өсүү зонасы. Бул зонада клеткалар бөлүнбөйт, белгилүү функцияларды аткаруу үчүн адистешет, клеткалардын өлчөмү чоңойот. Соруу зонасы. Топурактан сууну жана минералдык заттарды соруу үчүн тамыр түкчөлөр пайда болот. Тамырдын түктөрү аркылуу сорулган суу жана анда эриген минералдык заттар эндодермага чейин апопласттык жана симпласттык жол менен жылат. Апопласттык клеткалык кабыкча аркылуу жана симпласттык жол менен жылганда цитоплазманын кыймылы эндоплазмалык торчонун каналдары жана плазмодесмалар аркылуу жылат. Эндодерманын клеткаларынын клеткалык кабыкчасында каспаринин курчоосу деп аталган лигнин жана суберинден турган суу өткөрбөй турган катмарлары болгондуктан эндодерма аркылуу суу жана минералдык заттар симпласт боюнча жылат. Өткөрүү зонасы. Өткөрүү зонасында өткөрүү түтүктөрү жайгашкан. Суу жана анда эриген минералдык заттар кислема аркылуу жогору көтөрүлөт. Сабак жана жалбыракта пайда болгон органикалык заттар флоема аркылуу тамырга карай ташылат. Тамырдын түр өзгөртүшү. Тамыр негизги кызматынан тышкары кошумча кызматты аткарганда жана сырткы чөйрөгө ыңгайланышына жараша сырткы түрүн өзгөртүп жиберет. Тамырдын түр өзгөрүүлөрүнө азык заттарды топтоочу тамырлар жана сырткы чөйрөгө ыңгайланышына байланыштуу метаморфозалар, дем алуу тамырлары, тирөөч тамырлар, жабышкак тамырлар кирет.
Сууда өсүүчү жана мите өсүмдүктөрдүн тамыры начар, ал эми кургак жердеги өсүмдүктөрдүн тамыры жакшы өрчүйт. Кээде тамырлар башка организмдер менен симбиозду пайда кылат. Тамырдын козукарын жана бактерия менен симбиозу бизге белгилүү. Тамырдын субстратка жайланышы жана суунун жана азык заттардын алышы боюнча тамырлар 4 түпкө бөлүнөт. Жер астындагы суу тамырлар, аба жана гаустриялык тамырлар деп бөлүнөт. Өсүмдүктөрдүн тамырынын топуракка бекүүсү да ар түрдүү болот. Айрым өсүмдүктөрдүн, мисалы эфемерлердин тамыры жер бетинде жатат, башкаларда топуракка терең кирип, жер алдындагылардын тамыры сууларга чейин жетет. Азык топтоочу тамырлар азык заттарды топтошот, келип чыгышы, ички түзүлүшү боюнча экиге бөлүнөт. Мөмө тамырлар жана тамыр түймөктөр деп бөлүнөт. Мөмө тамырларда азык заттар негизги тамырларында жыйналат. Анын кайсы жерде чогулганына карай азык зат сабизде, экинчилик кабыктын паренхимасында жана түрптө, сөңгөктө жыйналат. Ал эми түймөк тамырларда мөмө тамырлардан айырмаланып, азык заттар негизги тамырда эмес, каптал жана кошумча тамырларда жыйналат. Мисалы батат, георгин, бурчакты алып карасак болот. Аба тамырлары эпифиттерде кездешет. Эпифиттер башка өсүмдүктүн үстүндө өсөт, митечилик кылбайт, өсүмдүктөн сууну жана минералдык заттарды албайт. Аба тамырлары абадан нымды тартып алуу кызматын аткарат. Сыртынан веламен менен капталып, анын жардамында соруу кызматын аткарат. Таяныч тамырлар сабактан чыккан кошумча тамырлар болуп, тик кармап турууга катышат, мисалы жүгөрүнүн тамыры. Жип сыяктуу тамырлар кыска убакыт жашоочу өсүмдүктөрдө, эфемерлер, бир жылдык өсүмдүктөрдө тамыр топурактын үстүндө өрчүйт да, сууну жана нымдуулукту аз соруп алууга ыңгайланган болот. Дем алдыргыч тамырлар жылаңач уруктуу жана жабык уруктуу өсүмдүктөрдө кездешет. Тамыры жогору карай өсүп, тамырлардын арасында аба пайда болот. Мите өсүмдүктөрдүн чыныгы соруучу тамырлары гаустриялар менен алмашкан. Чыныгы тамыры өрчүп, тез эле редукцияланып, соруучу тамырга алмашышат. Ал органикалык кислоталарды бөлүп чыгарып, ээсинин эпидермасын эритет. Андан кийин кабыкты аралап өсүп, өткөрүү боосуна туташат. Мисалы чырмоокто, амелада жана башка. Симбиоз. Чанактуу өсүмдүктөрдүн тамырында азотофиксирлөөчү бактериялар жашашат. Бактериялар тамыр түкчөлөр аркылуу паренхимага кирип, тез көбөйүп, ал жерде дөмпөкчөлөрдү пайда кылат. Дөмпөкчө тамыр түймөк, бактериялар болсо түймөктүү бактериялар деп аталат. Бул бактериялар өсүмдүктөн азык заттарды, углеводдорду алышат, анын ордуна атмосферадан азотту фиксациялап өсүмдүккө беришет. Ошентип, түймөк бактериялары менен өсүмдүктүн тамырынын ортосунда симбиоздук байланыш түзүлөт. Микориза өсүмдүктүн тамыры менен козу карындын ортосундагы симбиоз. Козу карындын гифи өсүмдүктүн тамырынын арасына кирет. Козу карында фотосинтез жүрбөгөндүктөн углеводду өсүмдүктөн алып, сууну жана минералдык туздарды тамырга жеткирип турат. Өркүн. Бүчүрдүн ичиндеги жалбыракчасы жазылып, жаңы өсүп келе жаткан жаш бутак өркүн деп аталат. Өркүн бүчүр жана жалбырак алып жүргөн өсүмдүктүн жер үстүндөгү бөлүгү. Жалбырактын өркүнгө бекиген жери муун. Эки коңшу муундардын арасын муун аралык деп атайбыз. Түрүн өзгөрткөн өркүндөр аткарган кызматына жараша жана жашаган чөйрөсүнө ыңгайланып, белгилүү түзүлүшкө жана формага ээ болушат. Жер астындагы жана жер үстүндөгү деп эки топко бөлүнөт. Биринчи тамыр сабак. Тамыр сабак деп аталышынын себеби сыртынан караганда тамырга окшош азык заттарды, кант, крахмал жана башка белеңдөөчү тканы болот. Тамыр сабактан тамыр өсүп чыгып, кадимки өсүмдүк пайда болот. Экинчи түймөк. Сабагы кыска, жалбырагы өрчүбөгөн, колтук жана чоку бүчүрдөн пайда болот. Мисалы картөшкөнүн түймөгү колтук бүчүрлөрдөн туруп, көзчө деп аталат. Андан тамыр жана өркүн
столон өсүп чыгат. Столондун тамырдан айырмасы ал аркылуу тамырга азык зат гана өтүп, суу жана минералдык заттарды өткөрбөйт. Үчүнчү пияз түп. Пияз түптө тамыр сабакка караганда жалбырактар жакшы өрчүйт жана сабагы кыска, аны түп деп атап коюшат. Ал азык затты түрүн өзгөрткөн жалбыракта топтойт. Ар бир жалбырак кабыгынын аралыгындагы түбүндө бүчүр бар. Бүчүр. Бүчүр бул ачыла элек өркүндүн, гүлдүн жана жалбырактын башталмасынан турган кыска сабак. Бүчүрдө баштапкы өсүү чокусу жана жалбырак башталмалары бар. Бүчүрдүн түзүлүшүн карасак, жалбырактын башталмалары жана коргоочу түрпүчүлөр сабактын өсүү конусун жабышат да, бүчүрдү коргоо кызматын аткарат. Түрпүчүлөрдүн болушуна карай жылаңач, жабык бүчүр жана жайгашкан орду боюнча чоку, каптал, уйкудагы жана колтук бүчүрлөр деп бөлүнөт. Чоку бүчүр өркүндүн учунда жайгашат, уч мерзтеми аркылуу узунунан өсүү кызматын аткарат. Колтук бүчүр жалбырак колтугунда жайгашат, каптал өркүндөрдүн пайда болуусу жана сабактын бутактануусу ишке ашат. Уйкудагы бүчүрлөр көп жылдарга чейин тынч абалда болот, сабак жапа чеккенде өсүп чыгат. Кошумча бүчүрлөр колтук бүчүрдөн айырмаланып, жалбырак колтугунда эмес, өсүмдүк денесинин ар кайсы жеринде пайда болушат. Булар дагы уйкудагы бүчүргө окшоп, сабак жабыркаганда өсүп чыгышат. Генеративдик бүчүр. Генеративдик бүчүрдөн гүл өсүп чыгат. Аз сандагы жалбырактарга ээ, вегетативдик бүчүргө караганда чоң, гүл башталмасынан же топ гүлдөрдөн турат. Сабак бул өркүндүн жалбырак менен тамырды бириктирип турган өсүмдүктөрдүн вегетативдик мүчөсү. Сабак тамырдан жалбырактарга жана башка органдарга минералдык заттарды, жалбырактардан тамырды көздөй органикалык заттарды өткөзөт. Ошондой эле жалбырактарды, бутактарды, бүчүрлөрдү, гүлдөрдү, мөмөлөрдү көтөрүп, тирек кызматын аткарат. Сабактын ички түзүлүшү. Сабак сыртынан каралжын түстөгү жабуучуткан эпидерма менен капталган, ал сабактын сыртын коргойт. Эпидерманын астында көп кабаттуу тирүү клеткалардан пайда болгон кабык паренхимасы жайгашкан. Кабык астында була, флоема, анын ичинде камбий, камбийден кийин сөңгөк, ксилема, анын ортосунда өзөк жайгашкан. Кабык акырындап калыңдап ката баштайт, сырткы кабыкты пайда кылат. Кабык калыңдаган сайын андагы тирүү клеткалар азая баштайт. Кабык катмары менен сөңгөктүн ортосунда камбий катмары жайгашкан. Камбий бул бөлүнүүгө жана өсүүгө жөндөмдүү клеткалардан турган пайда кылуучу ткан. Камбийдин эсебинен өсүмдүк жооноюп өсүп, сөңгөктө жылдык шакекчелер пайда болот. Бир үлүштүү өсүмдүктөрдө камбий жок болгондуктан сабагы жоонорбойт, узунунан өсөт. Өсүмдүктөрдүн тиричилик формалары. Өсүмдүктөрдүн тышкы чөйрөгө карата ар түрдүү формада ыңгайланышуусу тиричилик формасы деп аталат. Гүлдүү өсүмдүктөр тиричилик формаларына жараша дарак, бадал, жарым бадал, чөп, бир жылдык, 2 жылдык жана көп жылдык чөптөр деп бөлүнөт. Дарактар. Дарактар бир жоон өзөктүү, жоон тамырлуу жана бутактуу, бийик бойлуу көп жылдык өсүмдүктөр. Табигый өскөн шартына жараша түрдүү бийиктикте өсүшөт. Мисалы алма, алча, өрүк, жаңгак. Бадалдар. Сабагы сөңгөктөшкөн көп жылдык өсүмдүк. Тамырындагы кошумча бүчүрлөрдөн жаңы жаш өркүндөр өсүп чыгат. Буларга ит мурун, бөрү карагат, бадам, шилби, сирен сыяктуу өсүмдүктөрдү мисал келтирсек болот. Жарым бадалдар. Сабагынын ылдыйкы бөлүгү сөңгөктөнгөн, жогорку бөлүгү кышында суук уруп кете турган көп жылдык өсүмдүктөр. Чөлдөрдө кеңири таркалган өсүмдүктөр жана шыбак ушул түргө кирет. Чөптөр. Көп жылдык чөптөр жер үстүндөгү бөлүгү кышында куурап, өсүүчү бүчүрү топурак астында кыштай турган өсүмдүктөр. Буларга беде, кийгот, какым, жоогазын, камыш, жалбыз жана башка өсүмдүктөрдү киргизсек болот.
2 жылдык чөптөр. Биринчи жылы уруктан көгөрүп чыгып, вегетативдик органдарды пайда кылуучу, тамыры жана жалбырактарында азык заттарды топтой турган өсүмдүктөр. Алар экинчи жылы гүлдөп, мөмө байлайт. Буларга кызылча, сабиз, шалгам жана башкалар кирет. 1 жылдык чөптөр. 1 жылдын ичинде уругунан өнүп чыгып, өсөт, гүлдөйт жана мөмө түйүп, өз тиричилигин аяктайт. Эфемерлер. Эфемерлер эрте жазда кар кетери менен өсүп чыгып, гүлдөп, кыска сезондо кайра гүлүн төккөн 1 жылдык өсүмдүктөр. Мисалы, буга байчечекейди киргизсек болот. Жалбырак, анын кызматы, түзүлүшү. Жалбырак бул өсүмдүктүн аба аркылуу азыктануучу, фотосинтез жүрүүчү эң негизги орган. Ал өсүүсү чектелген, убактылуу өркүндө жайгашкан вегетативдик орган. Жалбырак өркүндүн каптал бүчүрүндөгү өсүү конусунан пайда болот. Жалбырак пластинкасынан, сабынан, жандоочу жалбырактан турат. Жалбырактын сабы өсүп чыккан жери жалбырак колтугу деп аталат. Жалбырактар адатта өркүнгө же сабакка жалбырак сабы менен биригет. Кээ бир өсүмдүктөрдө жалбырак сабы жок бекит. Мындай жалбырактар отурган же сапсыз жалбырактар деп аталат. Мисалы, буудай, арпа, жүгөрү. Жалбырак пластинкасынын формасына карай тоголок, манжа сымал, сүйрү, жумуртка сымал, жүрөк жана башка жалбырактар болот. Жалбырак башка ок органдардан бир нече өзгөчөлүгү менен айырмаланат. Биринчиден, жалпак формада, экинчиден, өсүүсү чектелген, ал эми ок органдарда, тамыр, сабак, тескерисинче өсүү чексиз болот. Үчүнчүдөн, жалбырактан башка органдар пайда болбойт. Жалбырактын негизги кызматтары: фотосинтез, транспирация, сууну буулантуу, газ алмашуу, вегетативдик көбөйүү органы, азык заттарды сактоо. Жалбырак түзүлүшүнө карата жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөт. Жөнөкөй жалбырак сабында бир жалбырак жайгашат. Мисалы, алмуруттун, шабдалынын, теректин жалбырагы. Татаал жалбырак сабында бир нече жалбырак жайгашса, мисалы, жаңгактын, ит мурундун, төө бурчактын жалбырагы. Пластинкасынын түзүлүшүнө жараша 3 жалбырак чалуу, манжа сымал, жуп канат сымал жана так канат сымал деп бөлүнөт. Тарамыштануусу. Жалбырактын пластинкаларынын ички түзүлүшүндө тарамыш жипчелеринин жайгашуусу. Тарамыштар азык заттарды өткөрүү кызматын аткарат. Өсүмдүктөрдүн түрлөрүнө жараша тарамыштануунун тиби түрдүүчө болот. Бир үлүштүүлөрдүн жалбырагында жарыш же дого сымал тарамыштар болсо, эки үлүштүүлөрдүн тарамыштары торчо сымал, канат сымал, манжа сымал, жылдызча сымал жана башка татаал тарамыштанган жипчелерден турат. Жалбырактын анатомиялык түзүлүшү. Эпидерма жалбыракты эки тарабынан жаап турат. Эпидерманын клеткалары тирүү, цитоплазмасы, ядросу, вакуолу, лейкопласттары бар, хлоропласттар кездешпейт. Эпидерманын клеткалары сыртынан кутикула менен капталган. Ал коргоо, сууну ашыкча буулануудан сактоо, бөлүп чыгаруу, соруу кызматтарын аткарат. Мезофил жалбырактын фотосинтез жүргүзүүчү эң негизги тканы. Жалбырактын үстүңкү жана астыңкы эпидермаларынын ортосун бүт ээлейт. Клеткалары көп сандаган хлоропласттарды камтып, эки түрдүү ткандын тобунан турат. Биринчиси мамы сымал ткан. Клеткалары узун, эпидерманын астыңкы бетинде фотосинтез процессин көбүрөөк жүргүзүшөт. Экинчи борпоң же көпшөк ткан. Клеткалары тоголок формада, клетка аралык боштуктары чоң клеткалар, хлоропласттары бир топ аз. Клетка аралык боштуктардын чоң болушунун негизинде борпоң мезофил фотосинтезден тышкары газ алмашууну ишке ашырат. Көмүр кычкыл газы үт жылчыгы аркылуу кирип, мамы сымал клеткаларга жетет. Мамы сымал клеткаларга жакын жайгашкан борпоң паренхиманын клеткалары запасстоочу кызмат аткарат. Жалбырактагы мамы жана борпоң клеткалардын катышы
өсүмдүктүн түрүнө, чөйрөнүн факторлоруна, жарык, температура жана башка шартка жараша болот. Мисалы, жарыктагы жалбырактарда мамысымал клеткалар үстөмдүк кылса, көлөкө жердин жалбырактарында тескерисинче борпоң клетка үстөмдүк кылат. Мезофилдин эки түрү тең хлорофилди кармагандыктан бириктирип хлоронхима деп аташат. Өткөрүүчү ткан ксилема жана флоемадан турган өткөрүүчү боочолордон турат. Хлорофилдин клеткалары менен клетка аралык боштуктардан өткөрүүчү боочолор тыгыз жайланышкан бүтөөчү клеткалар менен чектелип турат. Бул клеткалар заттардын кирип чыгышын жөнгө салат. Өткөрүүчү боочолорду жана аларды орогон клеткалар жалпысынан тарамыш деп аталат. Жалбырактын тарамышталышы өсүмдүктүн ар кайсы түрлөрүндө түрдүүчө болуп, систематикада айырмалоочу белги катары колдонулат. Механикалык ткан колленхима, склеренхима, склероидтерден турат. Жалбыракка бекемдикти берүү жана таяныч кызматын аткарышат. Жалбырактын түр өзгөртүшү өсүмдүктөрдүн жашаган тиричилик шартына карай жалбырактарынын түрдүү түзүлүшкө ээ болушу байкалат. Тропик токойлорунда, нымдуу жерлерде жашаган фикустун, бегониянын жана филодендрондун ири жалбырактары нымды көп буулантат. Нымдуу жерлерде жашаган өсүмдүктөрдүн жалбырактары ири жана жазы болушат. Кээ бир түрлөрдүн жалбырактары алоэнин же чырычтын жалбырактарындай эттүү жана чыктуу келет. Мындай эттүү жалбырактарда суунун запасы жакшы сакталат. Айрым түрлөрдө формасы да өзгөргөн. Мисалы, непестендин жалбырагы идишке окшоп кетсе, россиянка болсо курт-кумурска кармайт. Себеби мындай өсүмдүктөр азык заттар аз болгон жерде өсүп, курт-кумурска менен азыктанат. Бөрү карагаттын кээ бир жалбырактары болсо тикенекке айланып кеткен, ал суунун бууланышын гана азайтпастан жалбырактардын жеп коюшунан да сактап турат. Буурчактын жалбырагынын жогорку бөлүгү мурутчага айланып кеткен, алар жармашып өсүү жана сабагын кармап туруу үчүн керек. Жалбырактардын ар түрдүү түр өзгөрүүлөрү алардын түрдүү климаттык шарттарга ыңгайлануусуна жана жер бетине таралуусуна шарт түзөт. Суунун өсүмдүк аркылуу бууланышы транспирация. Өсүмдүктүн жалбырак аркылуу сууну буу абалына бөлүп чыгаруусу транспирация деп аталат. Эпидермадагы үт аппараты аркылуу тышкы чөйрө менен ички ткандын ортосундагы газ алмашуу же транспирация процесстери жүрөт. Транспирация 3 этаптан турат. Биринчи, суунун жалбырактын тарамыштарынан мезофилдин клеткаларынын сырткы бетине бөлүнүп чыгышы. Экинчи, суунун клеткадан клетка аралык боштукка бууланып чыгышы. Үчүнчү, суунун буусунун үт же кутикула аркылуу атмосферага чыгышы. Транспирация өсүмдүктүн тиричилигинде чоң роль ойнойт. Биринчиден, транспирациянын натыйжасында пайда болгон соруу күчүнүн таасири менен суу жана анда эриген заттар сабак аркылуу өйдө көтөрүлөт. Экинчиден, өсүмдүктүн аба аркылуу азыктануусуна да таасирин тийгизет. Транспирация жүрүп жатканда үттөр ачык болуп, алар аркылуу көмүр кычкыл газы жалбыракка кирет. Үчүнчүдөн, транспирация жалбырактарды өтө ысып кетүүдөн сактайт. Өсүмдүктүн тамыры топурактан сууну соруп, сабакка белгилүү күч менен түртөт. Бул күч тамыр басымы деп аталат. Эгер тамыр басымынын алдында сабакка өтүүчү суу транспирация процессиндеги суудан көп болсо, анда гутация процесси байкалат. Гутация бул өсүмдүктөрдүн жалбырактарынын учундагы бөлүнүп чыккан суюк тамчылар. Чөйрөнүн факторлоруна өсүмдүктөрдүн ыңгайланышы. Өсүмдүктөрдүн ички жана сырткы түзүлүшү алардын ар түрдүү экологиялык шарттарга ыңгайланышкандыгына байланыштуу болот. Өсүмдүктөрдүн негизги экологиялык топтору: гидрофиттер суу астындагы кыртышка бекип жана төмөнкү бөлүгү гана сууда туруучу суу өсүмдүктөрү. Жалбырактары жука, клеткалары чоң, үттөрү жалбырагынын үстүңкү бетинде жайгашкан.
Гигрофиттер бул өсүмдүктөрдүн жашоо тиричилиги жаан-чачындуу, өзгөчө нымдуу шартка ыңгайланган, кургакчылыктын жагымсыз таасирине каршы турууга эч кандай жөндөмдүүлүгү жок. Бул топтогу өсүмдүктөрдүн жалбырактары чоң болуп, үт клеткалары жалбырактын үстүңкү жана астыңкы бетинде жана эпидерманын үстүңкү бетинде жайгашкан, транспирациясы кутикуласында да жүрөт. Мезофиттер бул топтогу өсүмдүктөр орточо нымдуу аймактарда өсүшөт. Мезофиттерге дээрлик дан өсүмдүктөрү кирет. Ксерофиттер нымдуулугу жетишсиз, кургак аймактарда өсүүчү өсүмдүктөр. Ксерофиттер суунун жетишсиздигине ар түрдүүчө жол менен ыңгайланган. Жалбырактары анча чоң эмес, үт аппараты эпидерманын астыңкы бетинде тереңирээк жайгашып, жалбырактары майда болот. Ошондой эле жалбырактары сыртынан жыш болгон түктөр, мом сыяктуу заттар менен курчалып, тикенге же кабырчыктарга айланат. Жалбырактардын мындай түзүлүшкө ээ болушу суунун бууланышын азайтууга ыңгайланган. Тамыр системасы күчтүү бутактанып, белгилүү тереңдиктеги сууну сиңирип алат. Мисалы, шыбактын бетегенин түрлөрү. Суккуленттер калың эттүү, жалбырактуу же эттүү жоон сабактуу өсүмдүктөр. Ксерофиттердин өзгөчө тобун түзүшөт. Жоон жалбыракта же жоон сабактарда запастык суу көп топтолот. Көпчүлүк суккуленттердин жалбырактары тикеникке айланган, сыртынан калың кутикула менен капталып, транспирациянын начар жүрүшүнө шарт түзөт. Тамыр системасы топурактын үстүңкү катмарына жакын жайгашып, жаан-чачындын суусун соруп алганга ыңгайланган. Сыртынан сорулуп алынган суу эттүү жалбыракта, сабакта сакталып, кургакчылык мезгилдерде тиричилик процесстерине жумшалат. Транспирациясы төмөндүгүнөн жана фотосинтез жүрүүчү бетинин аздыгынан суккуленттер өтө жай өсүшөт. Мисалы, алоэ, кактус, агава жана башкалар. Галофиттер осмостук басымы чоң, туздуу топуракта өсүүгө жөндөмдүү өсүмдүктөр. Осмостук басымы чоң чөйрөдөн сууну алууга ыңгайланышып, тамырынын клеткаларында электролиттерди өткөрүүгө жөндөмдүү. Кээ бир түрлөрүндө тамыр аркылуу сиңген туздар жалбырактарындагы, сабактарындагы атайын тешиктер аркылуу сыртка чыгарылат. Жарыктын ар кандай шарттарында өсүүсүнө жараша өсүмдүктөр гелиофиттер жана сиофиттер деп бөлүнүшөт. Гелиофиттер жарыкты сүйүүчү өсүмдүктөр. Фотосинтездин жүрүшү үчүн жарык көп керектелет. Керектелүүчү жарыктын күчү күндүн толук жарыгынан кем эмес болот. Жарыкты сүйүүчү өсүмдүктөрдө чынар, кайың, көлөкөдө өскөн өсүмдүктөрдөн айырмаланып, жашыл пигмент аз, каротиноиддер көп кармалат. Бул өсүмдүктөр жарыктын кызыл нурларын, көлөкө жердин өсүмдүктөрү көк сыя нурларды пайдаланышат. Сиофиттер көлөкө жердин өсүмдүктөрү, кара көз, теңгечөп. Керектелүүчү жарыктын минималдык күчү күндүн жарыгынын орточо чоңдугуна барабар. Көбүнчө токойдогу дарактардын астында, төмөнкү ярустагы өсүүчү өсүмдүктөр кирет. Тема силерге түшүнүктүү болду деген ойдомун. Бул жерде 15 тесттик суроо жооптору менен камтылды. Жакшылап карап чыккыла. Демек, бүгүнкү сабакта гүлдүү өсүмдүктөрдүн органдары жана алардын кызматтары жөнүндө кенен токтолдук. Сабакка көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Кийинки сабактан учурашканча сак саламатта тургула.